Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиз Гүлайым Мурзаева каналын көрүп жатасыз. Өзүңүздөр билгендей, бул канал ар дайым элдин, жөнөкөй карапайым элдердин оюн, пикирин элге жеткирүү үчүн ачык. Өзүңүздөр билесиздер, менин кармандарымдын баардыгы жөнөкөй адамдар. Азыр эгерде биринчи жолу менин каналыма келип аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө катталасыз деген ойдомун. Жана комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди сиз дагы кайдыгер болбой сөзсүз түрдө калтырып коюңуз. Бүгүн дагы менин каналыма өзүмдүн оюмду, пикиримди элге жеткирем деген бир кыргыз, кайдыгер карабаган кыргыз жигити келип отурат. Эркин буга чейин мага кесиптеш дагы болуп эмгектенген экен Кыргызстанда. Анан азыркы тапта Америкада жашаганына 6 жыл болуптур. Агая штатындагы жашаган кыргыздардын, кыргыз диаспорасынын өкүлү деп коелу. Кандайсыз, Эркин? Саламатсыздарбы Кыргызстан, саламатсыздар кыргыз элим. Эми бүгүнкү күндө биздин кыргыз элибизге дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүк аламда биздин мамлекетибиздин аброю аябай түштү. Себеби деген Кыргызстанды бүгүнкү күндө бизди террористтик коркунучу бар өлкөсү катары бизди кара тизмеге Америка киргизип жатат. Бул негизи биздин мамлекетибизге чоң аброй келтирди. Биздин конституцияда биздин мамлекетибиз светтик өлкө. Бирок ошого карабастан мусулмандардын саны 80% болбосо дагы биздин баягы мамлекеттин башкаруу системасынын кемчилигинен биздин мамлекетибиздин министрлери болобу, депутаттары болобу, айтор чиновниктердин чоң катасы үчүн биз ушундай деңгээлге жеттик. Баягы эле биз айткан коррупциянын кесепетинен биздин бийликтин мыйзамсыз көп иштерин кылганы жарашыктуу биздин деңгээл ошого түшүп калды да. Эркен ушунчалык көп нерсе айткысы келип атат. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, анан буга чейинки каталар үчүн күйүп бышып ушунчалык сөз көп экен да. Түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели. Биз кечээ ошол 31 күнү кабыл алынган мыйзам тууралуу, ошонун натыйжасында азыркы тапта карапайым эл кандай кыйынчылыктарга туш келет, канча бала ата энесинен аркы жакта, берки жакта калат, ошол жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Демек, сиздин оюңуз буга кандай кабыл алдыңыз? Мына ушул мыйзамды негизи эле сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи Америка Кошмо Штаттын президенти Дональд Трамптын саясаты туура. Ар бир президент, ар бир башчы өз өлкөсүнүн коопсуздугун ойлош керек. Өз өлкөсүн ойлош керек. Элдин коопсуздугу, элдин өнүгүүсү бул президенттин колунда. Америкадан чыккан саясатына биз эч кандай каршы сөз айта албайбыз. Мен жеке оюм боюнча кемчилик биз тараптан кеткен. Биринчиден 2015-жылы Кыргыз-Америка кызматташуусуна жок салынган, мыйзам жокко чыгарылып, бүгүнкү күнгө чейин андан бери 5 жыл болуп калды, бир дагы жаңы мыйзам түзүлө элек. Демек, эки мамлекет ортосундагы байланыш жок. Экинчиден, биздин мамлекет бир тараптуу саясат жүргүзөт. Анын себеби деген бир гана Россиянын көзүнөн карабай, башка өлкөлөр менен деле мамиле түзүүгө болот, башка өлкөлөр менен деле соода саттык жүргүзүүгө болот. Тиле каршы бүгүнкү күндө Россияга биз газды да бердик, светти да бердик, жерди да берип атабыз, бүт өткөрүп берип, өзүбүздүн мындай независимость деген кандай, freedom, көз карандысыбызды берип койдук да, биз баягы өз колубуздагы болгон нерсенин байлыгыбызды берип, бүгүнкү күндө көз каранды болуп калдык. Балким ошол себептен биздин чоңдорубуз Америка менен мамиле түзө албай жатат. Эмнеге? Мисалы үчүн Казакстанды, эмнеге Өзбекстанды, эмнеге Тажикстанды кара тизмеге киргизбейт? Себеби биздин кошуна өлкөлөр бүгүнгө чейин башка мамлекеттер менен көп тараптуу иш жүргүзөт. Бир гана биздин өлкөбүз Россияга баш ийип, ошого байланыштуу бүгүнкү күндө дүйнөлүк аренадан четте калдык. Өзүбүздү күзгүдөн көрдүк. Ооба, эми эгерде Америка бизди кара тизмеге киргизсе, Европа жана башка өлкөлөрдө бизди кара тизмеге киргизет. Себеби биз Америка үчүн террористтик
коопсуз мамлекет катары байкалдык. Себеби эмнеге? Баягы эле коррупция. Биринчиден, ГРС өткөн жылы 2 жыл мурун тендер жарыялаган загранпаспорттарга. Тендерди жарыялап, кайра эле баягы коррупциялык схемалардын негизинде соттошуп 2-3 кызматкер камакка алынды дейт. Демек, бир 2-3 кызматкер үчүн бүтүндө кыргыз эли азыр кыйынчылык көрүп жатат. Экинчиден, паспорт маселеси. Бүгүнкү биздин паспорттар Россияда болобу, чет өлкөдө болобу, базардагы пирожкиде эле сатылып жатат экен. Аны керек болсо интернеттен көрсөк болот. 15 000 рубльга паспорт кылса болот дейт. Эмнеге биздин тышкы иштер министрлиги, эмнеге биздин ички иштер министрлиги, МВД эмнеге иш кылбайт? Эмнеге ошону көзөмөлгө албайт? Эмнеге коопсуздук комитети аны көзөмөлгө ала албайт? Себеби деген бул мамлекеттик кызыкчылык, мамлекеттик көзөмөлдө болуш керек. Алар биздин паспорт сатып алып, ар кандай мыйзамсыз иштер кылып, ар кандай керек болсо мынакей терроризмди кылып атышат. Ошого байланыштуу биздин кара тизмеге кирдик. Эми сиз бул жакта 6 жылдан бери жашап жүрөсүз, анан Агаяда дагы биз тааныбаган кыргыздардын жашоолорун билесиз. Азыркы тапта кандай статуста документ күтүп атабы, грин карт күтүп атабы, же ошол воссоединение өзүнүн үй бүлөсүн, мүмкүн жубайын же кызын алып келе турган ушул процесстеби сиз эми билесиз. Сиздин оюңузча бул канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Анан ошол Агаядагы адамдар дагы кандай кабыл алды кыргыздар? Негизи бул мыйзам туристтик жана бизнес жана башка эс алып Американы көрүп кетем же окуйм деген студенттерге бул мыйзам тиешеси жок. Бул болгону Америкага көчүп барам, миграция кылам деген жарандарга гана тийиштүү болот. Мисалы айтсак, эгерде бир адам грин карт утуп алса, Кыргызстанга Америкага көчүп келгенге аябай чоң тоскоолдук болду. Же мисалы үчүн биякта Америка жараны Кыргызстанга өзүнүн тууганын, баласын, аялын, үй бүлөсүн, ата энесин чакырам деген учурда дагы чоң тоскоолдук салды. Бул эми Москва менен Бишкекте аралык эмес, 3 саатта самолетке баргандай. Бул жерде деген океан ары жагындагы мамлекет балдар, ата энелерин, балдарын, кыздарын 5 жыл, 4 жыл, 6 жыл, 9 жыл көрбөгөндөр бар. Ошону мамлекет ойлодубу, ошону буга чейин кылган иштеринен. Өткөн жылы биздин президентибиз Шооронбай Шарипович чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышуу боюнча атайын совет түзгөн. Ошол советте ал аябай мигранттардын чоң ролу бар экенин билгизген Кыргызстанга. Эмнеге президенттин ишин так аткарбай, эмнеге ошол президент койгон максаты так аткарбай, биздин саясатчыларыбыз, биздин ишкер чиновниктер жүрөт. Мына эми көп жылдан бери катта кылынган иштердин жыйынтыгын бүгүнкү күндө өзүбүздү күзгүдө көрүп, кайрадан эле карапайым калк жапасын чегип отурат. Негизи Америкадагы жүргөн кыргыздар такыр эле саясаттан алыста, бирок ушундай кырдаал Америкада жүргөн кыргыздарды саясат жөнүндө сүйлөөгө түрткү болуп жатат. Буга чейин биз да бир да шайлоого катышкан эмеспиз, бир дагы ишкердин, президенттин, саясатчынын ишин такыр сындаган эмеспиз. Себеби деген баягы жүрөң ооруп калат экен, бирок биякта жүрүп колуңан келбейт экен, алса жүрөсүң. Бирок колубуздан келген биз баягы эле өзүбүздүн экономикалык окшон салымыбыз бар, акча которуулар бар. Мисалы үчүн Өзбекстанды алсак, алар кандай туура саясат жүргүзгөн. Буга чейин Өзбекстанда дагы, Кыргыз жерине дагы авиабазалар курулган, америкалык. Бүгүнкү күндө 2 авиабаза жабылды, бирок өзбек тарап Өзбекстанга авиабаза курулганда өзбектерге грин карта берүү квотасын сурашкан, көбүрөөк бергиле деп бизге. Ошол учурда биздин кыргыздар Америкадан келген акчаны чөнтөккө салып, унчуп отуруп калышкан. Бүгүнкү күндө Өзбекстандан бул жерде 1 миллиондон ашык өзбек жараны бар. Ар бир өзбек жаран Өзбекстанга акчасын салат. Алар ар бир
келип иштеп акчасын салып Өзбекстанды мыкта тургузуп алат. Эми бул нерсенин чечүүчү жолу кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мисалы ушул нерсеге биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз да. Ошол адамдарды шайладык учурунда, ошол жемкорлукка, ошол жоопкерчиликсиздикке биз дагы кайдыгер карадык. Өзүбүз дагы бул кандайдыр деңгээлде күнөөбүз бар. Эми эмне кылышыбыз керек? Чечүүчү жол биякта бир гана бүгүнкү күндө паспорттарды тез арада биометрикалык стандарт алып келип өзгөртүү керек. Америка бийлиги ар бир 6 ай сайын мониторинг кылып турат. Эгерде ушул убакытка чейинки жетишип калсак, анда балким Америка тарапы деле билдирди. Эгерде сиздер өз каталарыңызды оңдосоңуз, анда кара түз менен алабыз деп. Демек, алар деле бизге өз жардам колун сунуп, биз менен кызматташкыла, маселени чогуу чечели, чогуу бүтүрөлү деп өзү мындай жардам колун сунду да. Ошондуктан биздин мамлекеттин башчылары бүгүнкү күндө тез арада ичинде биринчиден паспорт берүү боюнча көзөмөлгө алыш керек. ГРСтеги болгон ар кандай коррупциондук схемаларды токтотуш керек. Андан кийин биометрикалык паспорт киргизиш керек. Андан кийин 5 жыл мурунку жокко чыгарылган мыйзамды Америка менен Кыргызстандын ортосунда кызматташуу документин кайрадан жаңыдан түзүп, достук мамиледе кайрадан ишке аш керек да, баягы көп тараптуу саясатты жүргүзүш керек. Ушул азыркы тапта ушул кечеги мыйзамдан кийин анан грин карт күтүп аткандар, воссоединение күтүп аткандар, айтор иштери процессте болгон биздин кыргыз жарандары Кыргызстанда дебей, Америкада дебей, Москвада дебей, кайсыл жерде болбосун интернет аркылуу бирге бир муштумдай түйүлүп, азыркы тапта мындай бир ушунчалык активдүү болуп атат, бир четте күйүп бышып атат, каяка барып өздөрүнүн эмесин айтышты билбей атышат да. Ошо кечеден бери абдан көп адам менен байланыштым. Кээ бирөөсү алыс болуп калды, кээ бирөөсү видео аркылуу кайрылууларды жиберди. Сиз өзүңүз ошолордун дагы арасында жүрдүңүз. Абал кандай? Сиздер эми кандай аракеттерди кылып атасыздар? Бүгүнкү күндө Кыргыз Америка кыймылы деген атайын топ түзүлгөн. Бул топко Америкадагы кыргыздар, грин карта утуп мыйзам негизинде ала албай жаткан кыргыздар, үй бүлөсү менен кошулуу убагындагы процессинде болгон кыргыздар деги эле ким ушул кыймыл эмеден жаңы мыйзамдан жапа чеккендердин атайын кыймылы түзүлдү. Андан тышкары анын туугандары, достору баарды колдоп, биз өз сөзүбүздү мамлекетибизге жеткирели деп ойлоп жатабыз. Себеби деген Stop Ban KG деп ар кандай хэштег менен видеолор тартып, дүйнө жүзүндө баардык кыргыздар колдоп, мамлекетке жеткирип, бүгүнкү тарапта ушул болгон көйгөйлөрдү тезирээк чечип берүүнү талап кылып атабыз. Буюрса жетет деген ойдобуз, дагы кандай айта турган оюңуз бар? Эми дагы айта турган негизи буга чейин айткандай биз саясаттан деги эле алыспыз. Жакында шайлоо, Кудай буйруса ушул маегимди Кыргызстанда көбү көрөт деп ойлойм. Анан ар бир кыргыз жаранга кайрылат элем да. 1000 сомго алданбай, 2000 сомго алданбай шайлоо учурунда ката кетирбегиле. Баягы эле 20 жылдан бери, 25 жылдан бери айланып келе жаткан саясатчыларды шайлабайлы. Жаңы муун чоңоюп атат, жаңы лидерлер чоңоюп атат, ошолорду колдойлу. Баягы эле жеп ичкендердин сөөктөрүн кайра жебей. Алар деген бизге 1000 сом берип эле кайрадан эле шайлоого келип 5-6 жыл жүрүп кайра эле элдин канын ичип кайра эле келип атат да. Ошону деген бир жолу 1000 сом албай койсок, балким келечекте ар бир 100 000 сомдон алып калат ошол мамлекеттен. Шайлоо деп калдыңыз. Шайлоо боюнча мен дагы өзүм оюмду билдире кетейин. Урматтуу мени көрүп жаткан ар бир кыргыз мекендешим, бир тууганым, мына мен кесиптешим айткандай, мен мекендешим айткандай, эркин айткандай, шайлоо келе жатат ооба. Ушул шайлоого ар бир кыргыз кайдыгер карабай, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун достор, өзүбүздүн кызматыбызды кылалы. Мен ушуга чакырат элем. Жеке мен мына ушул шайлоодо өзүмдүн партиямды тандап, акысыз, адилеттүү, таза шайлоо өткөрүү үчүн кызмат кылам.
сизди дагы чакырам. Азыркы тапта менин катарымда абдан көп адамдар бар. Биз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз, керек болсо финансы жактан жардам беребиз деп тикеден тик туруп, бул нерсенин бардыгы Кыргызстандын келечеги үчүн. Достор, сиз шайлабасаңыз, мен шайлабасам, Эркин мырза кайдыгер болсо, анда ким? Кыргызстан. Мына ушундай ситуация, ушундай абалга келебиз. Эркин мырза айткандай, бүгүн Америка жапса, эртең Европа жабат, анан башка жабат. Биз качанга чейин ушул нерсе уланышы керек. Буюрса ал нерсе келди, ошол убакыт келди деп ойлойм. Эми менин каналымды көргөн ар бир адам ошол сиздин өзүңүз тууралуу бир аз таанышпаса, мага жаза беришет да, сиз эмнеге мына суроону сурабадыңыз, эмнеге анан деп биз кыргыздар баягы любопытный келебиз го, жеке нерселерди сураганга, байкаштырганга. Азыркы тапта жеке ишкерлик менен алектенем дедиңиз, буга чейин Кыргызстанда кайсыл тарапта эмгектендиңиз? Ошодон бир аз кыска айтсаңыз, анан Америка жөнүндө бир аз. Буга чейин мен Кыргызстанда Манас университетиндеги реклама жана байланыш бөлүмү бүтүргөм. Андан соң Замандаш ассоциациясында басма сөз кызматкери болуп эмгектендим 2-3 жыл. Анан кийин Кудай жол берип, Америкага үй бүлө менен көчүп келгем. Ошондон баштап бул жерде жүрүп, эл катары, эл көргөн оокатты мен да көрүп, трак тешедим. Трактан жакында эле өз карьерамды токтотуп, Кудай буйруса, жаңы иш, жаңы бизнес баштап, бүгүнкү күндө соода сатык бизнесинде биринчи кадамдар таштап, ошол азыр ошондой иш кылып жүрөм. Кудай буйруса, кийин кичине өсүп, өнүккөндө балким да шашпай айтып берем да. Хорошо. Эмесе анда жыйынтыктайлы, сизге чоң рахмат айтабыз. Кайдыгер карабай, өзүңүздүн оюңузду ачык айкын билдиргенден, бизде көбүнчө Америкада ашыкча маселени эмне кылам деп өзүнүн оюн ачык айткандан тартынышат, анан оюбуз ачык айтпагандыгыбыз үчүн, биз кайдыгер карагандыгыбыз үчүн ушундай нерселер болуп атат. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай YouTube канал ачып, Кыргызстан менен Американын ортосундагы көпүрө болуп, бул жерде болгон окуяларды Кыргызстанга көргөзүп, чыныгы Американын жашоосун кандай экени эл көрүп, өзү баа берип жатат. Кудай буйруса, биз эле келечекте өз мамлекетибизге салым кошолу деп ойдобуз. Баардык кыргызстандык досторума, туугандарыма салам айтам. Бар болгула, сак болгула. Кыргызстаныбыздын келечеги өнүгүп өссүн дейли. Кыргызстанда ушундай кайдыгер карабаган жаштар көп болсун. Эгерде сиз дагы кайдыгер карабасаңыз, биздин катарыбызга кошулуңуз. Биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Бул Гүлайым Мурзаева каналы болду. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Аягына чейин көргөн болсоңуз дагы бир жолу чоң рахмат. Эмесе катталып коюңуз.